вот аты сделкасын өткөрдүк депчи сөз сизге берелби же эме командага Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, but fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. амансыздарбы мекендештер, бүгүн дагы бир кыргыз жараныбыз турак жайлуу болду. Сделкасы ийгиликтүү болуп өттү. Сделкасы болсо 4 сааттай жүрдү. Кардарыбыз Ишенкулов Аманда бизге февраль айында кайрылган. Кээ бирки мекендештер ойлойт окшойт, баардыгы моментально сразу болот деп. Жок, кээде процесс узарып кетет. Ошого карабастан аягына чейин чыгып, сделкасын өткөрүп, жакынкы күндөрдө күлүчүнү тапшырып беребиз колдон келишинче. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, менин атым Искандер. Зүлфи эже айткандай, сделкабыз кичине көп болуп калды, болсо дагы, андай болсо дагы баары бир ийгиликтүү өттү. Аманда эжени KG недвижимость атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аманда эже айта кетсеңиз, биздин компанияны каяктан таап, кантип таап келдиңиз эле, каяктан уктуңуз? Мен Каныгүл эжем болот, бияк эжем аркылуу угуп, былтыр эле алмакчы элем. Бирок ойлонуп атып 1 жыл өтүп кетти. Быйыл февраль айында Зүлфи эжеге келип договор түзүп кеткен элем. Күттүм, рахмат, бирок ийгиликтүү болду. Ушул убакка келип жетти. Эң жакшы жери ошо биринчи эле тандаган үйүбүз жактырып калдык. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайм. Кичине кыйынчылыктар болду. Мен толкунданып документтеримди унутуп калыптырмын. Жолдошум алып келип, кичине кыйынчылыктар болду, бирок сиздерге да рахмат, ошентип күтүп, сабырдуу ишиңиздер оор эле экен, ошонусуна карабай канчаларды үйлүү кылып атасыздар. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Аманда эже азыр бизди көрүп турган мекендештерге ипотекага үй алсамбы, албасамбы, ушул компанияга ишенсе болобу дегендерге кандай жооп бере аласыз? Ишенсе болот, конечно, мен ишенип эле күттүм. Мына майнабы жакшы чыкты. Мен ушакта 4 бала менен турам, например. Өзүңдүкү болгон баары бир жакшы экен, жакшы кубанычтамын. Баарыңыздар үйгө жетиңиздер, KG агенттигинин артынан баарыбызга жакшылык кошу, сиздерге да ийгилик каалайм. Турак жай жөнүндө айтсам, город Шолковода квадрат метр өтө чоң, биринчи этажда. Кардарыбыз Аманда айткандай эле турак жайга көп убакыт кеткен жок. Баягы айтабыз, баягы мажбурлоо жок, сиз бул турак жайды алышыңыз керек же муну алышыңыз керек деп. Бирок башкы 5 үй сиздин оюңуздагыдай үй болот. Баасы ыңгайлуу, 4 миллион 700-гө түштү, 100 миң түшүп берди. Каныгүл эже бул процессти башынан өткөргөн үчүн баарын түшүнүп, ошо Каныгүл эже дагы турак жай тандап бергенге жардам берди. Турак жайды тандаганда эмнеге көңүл бөлдүңүз? Ошо Аманданы сиңдисиндей көрүп, баягы бул нерселердин баарды башынан өткөндөн кийин түшүнүп калган адам катары эмне дейсиз? Биз өзү Москвадан ошол Атемка 23 километр алыс жакта турабыз, Мойнада. Бунун кийин төлөмүнө оор келбесин деп, ошо өзүм эле жакыныраак эле кошуна кылсам деп аткам, мага дагы шерик болот деп. Анан кийин издеп отурганда ошол бизден караганда жакыныраак, ошол 20 мүнөт жакыныраак болсо дагы ошо сумма биздегиден да арзаныраак үй чыгып калды. Айттым, биринчи этаж экен, бирок квадрат метри 10 метр башы чоң экен. 100 миң түшүп берем деди, 4 миллион 800 экен, 4 миллион 700 барып көрдүк. Мен буга 2-3 үй жөнөттүм, Сияндан. Карап көрүп эле мен өзүм оюмду айттым. Мисалы, мен ушу үй тандамакмын. Биринчиден мунун 4 баласы барлыгынан биринчи этаж, экинчиден лоджис аябай чоң экен, 6 метр. Чоңдугунан улам тандадык. Анан өзүн айттым, выбор өзүмдүкү. Дагы башка 2 үй жактырганбыз. Аны дагы каласаң көрүп келебиз деди. Бирок биз ошо сүрөттөн карап
үйдүн жайгашкан жеринен карап отуруп эле ушул үйгө токтолдук. Себеби бул үй станциядан түшкөндө эле. Мисалы көп үйдү карасак болот. Аяка транспорту кандай барат? Бизге оңойбу? Мисалы кеч келип калабыз, эрте келип калабыз. Кайсыл жерде оңой мындай автобус, электричка бизге ишке башка жака барганга удобный болсо, ошону тандасак болот. Ошону мен түшүндүрүп айттым и өзү ушу үйгө да токтолду өзү дагы. Сиз Москва шаарында, Россияда вообще канчадан бери жүрөсүз? Канчадан бери эмгектенесиз? Ипотекага үй алам деп чечимге кантип келдиңиз? 7-8 жыл болду. Анан 4 балам менен мектепке барышат, балдарым биякта окушат, колледжде окуйт, школдо окушат, садикке бүт ушу Москвада барышат балдарым. Ошон үчүн үй негизи оюмда жок эле, Кыргызстанга кетебиз деп эле жүрөт элек. Балдарым бияка көнүп калыптыр карасам. Анан бул чечим, мен ошо ВНЖ паспорт алгам. Ар бир жыл сайын аны 50 миңден пропискага коюш керек. Анан кайра эле балдарды пропискага коюш керек болуп атып, ушул прописканын айынан ушу чечимге келдим.